Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Сиздерди Төлөн Өмүрзаков атындагы улуттук стадионго назарыңыздарды бурмакчыбыз. Сиздердин назарыңыздарда түз эфирде Акшумкарлар жана Дүйнөлүк рейтингден түшпөгөн Тоттенхам курама командасы оюн жүргүзмөкчү. Ал оюнду мен Макамбаев Түрлө жана менин кесиптешим Имамиддин уулу Зухридин алып бармакчыбыз. албетте кесиптеш биздин Акшумкарлар командасына бүгүнкү оюнда өтө ишеничибизди артып турмакчыбыз жана алгач эле оюнду биздин Акшумкарлар баштамакчы жана оң каптада Лионель Месси өзүнүн оюнун баштап жана Криштиану Роналдого берип Саллах өзүнүн тобун алдырып жибергендей көрүнүп жатат. Бул жерде каршылаштыра өзүнүн чабуулууну улантып жатат. Албетте бул жерде кыз оюн жүрүп жатат жана чабуулда Акшумкарлар жана Саллах өзүнүн биринчи голун салып койду. Саллах жөнүндө айта кете турган болсок, 2013-жылы 180 000 еврого сатылып келинген. Oyunun жүрүшүн азыркы учурда сиздер эң мыкты техника менен киргизген голду сиздер кайталоодон көрүп алмакчысыздар. Акшумкарлар өзүнүн бүгүнкү оюнда өздөрүн эң эркин алып жүрүп, алгачкы гана таймдарда өзүнүн алгачкы голун киргизгендигин көрүпсүздөр. Албетте достор, мындай оюнду биз күткөн эмеспиз. Айрыкча дүйнөлүк рейтингден түшпөгөн Тоттенхам курама командасында. Жок, оюн эрежеси бузулду. Ким? Албетте Криштиану Роналдо. Криштиану Роналдо эмнеге өзүн кенен кармап ойнай албай жатат деген суроодо туюк маселе ойдон кала бермекчи. Жана чабуулда ачык, варта ачык жана Лионель Месси өзүнүн чабуулун улантат жана гол. Албетте кесиптеш чыйнага атагы чыккан Лионель Месси өзүнүн чеберчилиги менен кезекте голун өтө чеберчилик менен киргизип койгондугун көрүүдөбүз жана кайталоодон көрүп алсаңыздар болот. Лионель Месси Акшумкар курама командасынан кетерине 3 ай гана убакыт калды. Ошол убакта Лионель Месси өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүүдө. Кайрадан экинчи чабуулга өтөт Криштиану Роналдо Неймар акыркы голдордун бири болуп, акыркы голду киргизди.